Assalamu alaikum туғандар. Ушул үйдүн отоплениесин бүтүрүп бердик. Эки этаждуу үй, нар жагында дагы отдельный комнатасы бар экен, жаңы салынган. Ушул үйдүн отоплениесин бүтүрүп бердик. Ичкериге кирип көрсөтөйүн. Үйгө киргенде эле бул жагында холдо 20 кабыргадан бирөө 40 сантиметрлик самочек система болду бүт баары. Бул жагында бирөөлөр бар экен. Эки точка коюлду бул комнатасына. Бул комнатасына дагы эки точка коюлду. Бүт баары радиомный вентилдери менен. Бул жагы экинчи этажында. Экинчи этажына чыкканда эле бир радиатор койдук. Бүт баары радиомный вентилдери менен ремонт кылганда чыгарып, кайра коюп иштете беришет. Калаганда калаган комнатасына өчүрүп коюлат. Бул жерде 3 точка койдук бул жерде. Ондайдан bir катар кылып. Радиаторлар алюминий радиатор. 13 килограммдык. Боковой ребролору 6 ребродон. Бул комнатасында 2 точка койдук. Бул комнатасында дагы 2 точка койдук. Подачасы чыгып кеткен, паук система. Темирден наружный система. Бул эки кабаттуу үйдүн ишин көрсөтүп бүттүм. Эми нар жакта жаңы курулган комнатасын көрсөтөйүн. Бул жакта жаңы курулган комнатасы, витражный айнектер экен полный. Киргенде эле бул жерде 2 точка, 13 кабыргадан 2. Бул жерде 10 кабыргадан 1. Полный ушундай коюлган экен. Теплый пол коюп койсо дагы болмок эле. Стяжка коюлуп калыптыр. Ошон үчүн радиатор койдук. Бул жагында дагы bir комнатасы экен, 10 кабыргадан 1 коюлду. Бул жерден эшик ачылат деп атат эми. Анан дагы чечилди экен. Бүт баары подачалар мындайдан кетти. Эки этаждуу үйгө чыгып кетти ал жерден. Бүт баары самочогу жакшы иштеди. Жакканыбызга примерно 40 мүнөт болуп калды. Бул жагында котельница. Бул жер эми кухня да. Кухня болсо, бул жагында котельниге кире турган бир код. Бул жагында көмүр алып кирүүчү, отун алып кирүүчү бир эшик бар. Бул жерде битерим котел койдук. Морлору прямой болду, подачалар кетти. Температураны максимально 80 койгонбуз. 80-ге жетти температура почти. Азыр үчүн 80-ге жеткенде. Механический датчиктер, вентилятор иштеп атат. Вентилдери менен полностью. Циркуляционный насос 8 самочок өтө турган насос, сливнойлор. Электрический тен, взрывной клапан. Морлорду жамгыр кирбей турган, суу кирбей турган кылып шыбадык. Үйдөлөрдөн 25 киловаттуу битерим котел. Сонка кылып болдук, иштетип бердик. Буюрса, бүт баары жакшы. Бул котелду 105 миңге алдык. Радиаторлардын ар бир кабыргасын 465тен алдык окшойт. Эсимде жок. Ушул туугандар. Кеттик буюрса. Ушул кухнясы менен бир этаждуу, экинчи этаждуу үй менен кошулуп, общий бүт баары 17 точка коюлду. Примерно 300 миңдей акча кетти.